Мен Төлөкова Жумагүл Жантайбековна 1973 жылы 26 мартта Нарын облусуна караштуу Ат Башы районунда Кызыл Туу деген айылында жарык дүйнөгө келгем. Үй бүлөдө 11 тууганбыз. Эң улуу 2 агамдан кийин 7 кыз болдук. Удасы менен 7 кыз, анан 7 кыздан кийин эң кичүү иним болду. Анан жайлоодо атама кой кайтарышабыз, бей айдашып келебиз, атка минебиз. Экологиялык таза тамактарды ичип дегенде айран, сүт, каймак, эртең менен боз ийден турганда күндүн жарык тийип турганы бир жомоктогудай да. Балалык кезден эле башталды менин ырга болгон шыгым десем болот. Анткени жайлоолордо гүл терип, чуркап, ойноп, ар кайсы ырчылар турап ырдап ушунчумун да. Анан мен 5-классымдан баштап комузду колума алып, ушул атамдан үйрөнүп баштадым да, комуздучу. Биринчи атам черткен чертип, ушинтип. Анан кийин 11-класста аяктагандан кийин Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайында окудум. Ал жакты артыкчылык диплом менен аяктадым. Кыргыз улуттук консерваторияда тапшырдым. Консерваторияда ошо фольклор бөлүмүндө тапшырып, комуз күй боюнча бүттүм. Калыбек Жекшенов агай болду. Калыбек Жекшенов агайдан абдан мыкты тарбия алдым десем болот. Агай өзү аябай таланттуу, аябай мындай адамкерчилиги бийик адам болгон. Жумамедин Шыралиев атындагы көркөм өнөр искусство мектебинде, музыкалык мектепте ошо комуз классы боюнча сабак берип иштедим. Муса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйү бөлүмү бар. Ошол 2005 жылдан 2016 жылга чейин 12 жыл жетекчи болуп иштедим. Баягы жашоо шартка, жашоо турмушка байланыштуу Бишкекке келүүгө туура келип калды. Республикалык чыгармачылыкты өнүктүрүү жана маданият борбору деген бар. Ошол маданият борборунда азыр мен комуздан сабак берип, мугалимдик кесибимди улантып жатам. Эгер ырчы болбосом, мен дагы эле мугалим болуп атпашым керек. Азыр деле мугалимби? Тиги деле мугалим, башталгыч класстын мугалимин бүттүм. Кайра эле бияктан деле ушул музыка окуу жайга, мектептерге мугалим болуп комузумду үйрөтүп келе жатам да. Биринчи чыкканда сезимдерим албетте мындай камеранын сүрүү болот экен. Сүйлөй албай, иш кылса мынтип эле эметип андайлар болот. Азыр деле бар. Кээде баягы радиого барганда же түз эфирлерге, таңкы эфирлерге барып калганда билген ырымды кээде унутуп калам. Сүрүү күчтүү да. Кудайга шүгүр, мен албаган сыйлык калган жок. Баарын алдым. Бишкекке чейин келип конкурстарга, фестивалдарга катышып жүрдүм. Жумамедин Шыралиев атабыздын 100 жылдык мааракесинде ал жактан биринчи месте алып, анан кайра облустук турuna катышып, облустуктан дагы биринчи орунду алып, анан кийин бул республикалык кароосунакка келип катыштым. Ал жактан Жумамедин Шыралиев атындагы сыйлыктын лауреатын алдым. Чыгармачылык жолдо жүргөнүмө ушундай бактылуумун десем болот да. Анткени мен баягы ырчынын бир көргөнүн хан көрбөйт да, бир көргөнүн кул көрбөйт деп айтылат эмеспи? Ансыгандай өнөрлүү адамдын кандай гана жерде жүрбөйт. Кээде ач болот, кээде ток болот. Эмгекчилдик тарбиядан да болот. Тарбиядан деп ойлойм да. Анан биринчиден, экинчиден адамдын өзүнүн дээринен болот. Мен апамдын бир жакшы жерин көп эскергим келет да, айткым келет. Анткени апам бизди 7 кызбыз дебедимби? Кыздарга аябай тазалыкты биринчи үйрөтөт эле. Анан оокатка аябай үйрөттү. 7 кыз бирибиз эшик шыпырып атсак, бирибиз субап келебиз, бирибиз тамак жасайбыз, бирибиз үй шыпырабыз, бирибиз кир жууйбуз, бирибиз 1 минутта бош отурчу эмеспиз. Анан илгери ушуну апама азыр балдарыма да мен айтсам күлүшөт. Азыр балдарга кенен техниканы өнүккөн заман. Каяктан кино көрөм десе көрөт, кай жерден мультфильмдин түрүн көрөм десе көрүшөт. Биз ал кезде Союз мезгилинде 5 элемент же 3 элементтик эле Союз мультфильмдери болчу эле. Анан КТРде Кыргыз каналында эртең менен кечкиси саат 6:00 башталат эле, күндүз иштебейт эле. Анан кечинде 6:00, 18:00 күттү
бүтөт элек ошондо биринчи башталганда эле жаңылыктарды берип турган мультфильм болот эле, бир 5 мүнөттүк мультфильм. Ошону көргүчөктү ашыгып шашып, анан үйүң таза болсо, кириң жуулуу болсо, тамаң жасап болсо, үйүң шыпырлуу болсо, сууң алып келини болсо, баары даяр болсо гана көрсөтчү апам. Эгерде анын бири жасалбай калдыбы, анда сен ошол күнкү 5 мүнөттүк мультфильмден кур калдың. Аранжировкасын жаздырып, даяр ырдап жүргөн ырларымын бир 21 ерим бар. 2009-жылы болсо керек, бизге ал кезде вице-премьер-министр Нурулу Доспол деген ага бар эле, анан ал Нарынга барып калды, анан чоң баягы жогорку жактан жетекчилер келди да. Нарынга барышып, анан мен ошондо ар дайым Нарында чоң мероприятиялар, чоң иш-чаралар болсо дагы ар дайым алпарчы болуп турчумун. Алпарчымын, ырдачымын. Анан ошол жакта ырдадым. Ушул Бакыт Айраны, Көмөндөр агайдын. Анан ушу жаш кезген ырдадым. Анан мен ошол Нурулу Доспол агабыздын мынтип айтканы бар да, айтыптыр ошол эме деп, келип айтты да, Тамара Жумакаеваңар өлбөптүр депчи, деп ушинтип айтканда мен абдан сыймыктангам да, абдан сүйүнгөм да. Анткени мен жараң ошол эжекенин ырдаганын туурап ырдай берип, үнүм да ошондой болуп калганбы, манерам да ошондой болуп калганбы, билбедим. Ошол киши ошондой баа бергенде мен ойлондум. Мен ушул эжекенин записин уга берип, ошону туура ырдай берип, ошого окшош ырдап койдумбу деп да ойлойм, билбедим. Чыгса, мен бул дагы жана сиз айткандай тарбиядан го деп ойлойм да. Анткени менин атам бала кезинде эме дей берчи, билбейм деп айтпа балам. Бирдемени билесиң десе, билбейм деп айтпа, уят болот десе эле мени билбейм деп айткан уят болот экен деп эле ойлоп жүрчү экем. Ошо актрисалык жактан деп атпайсызбы, актрисалык жааттан деле өзүмдү сынап көргөн жокмун, бирок азыркы иштеп аткан жумушума байланыштуу биз былтыр мугалимдер менен студенттердин арасында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата бир сахналаштырган көрсөтүш керек болуп калды да. Анан баарыбызга роль бөлүп берип койду. Анан мен айттым, мен актрисалык аткарып көргөн эмесмин десем эле, жок, аткарасыз деп эле режиссер ошентип койду. Анан макул десем, мага жана бетме беттеги Ысмайылдын келинчеги Сейденин ролун аткардырып койду. Мен бала терметип отурган мезгилден баштадым да. Анан отургам, бешик терметип отурсам, эшикти кылат эле, монтип отурасың, анан бир малдан монтип чочуп кетип эле, анан эшикти ачканда эле тигили Ысмайыл деп мынтип кетесиң, коркуп кетесиң, коркуп турам мен. Сенби, Ысмайыл деп ыйлап ушинтип аткардым. Анан десем, анан эртесинен анан күлүп атышпайбы жумуштагыларчы. Аткара албайм деп мен чыргылып, мени кошпой эле койгулачы, башкаңар эле аткаргылачы десем, болбой, жумуштагылар кыйнап аткардырган. Ыртандоодо сөзсүз биринчи сөзүнө маани берем. Сөзүн аябай жакшы түшүнүп чыгам. Мен көбүнчөсүн Рыспай Абдыкадыров агабыздын ырын ырдайм. Туарымда Жумабүн атамдын ыры сөзсүз бар. Асанкалы Керимбаев, биздин оончулардын Кадыралы Артыков, кандай оончу болсо баарыныкына тең бирден, жок дегенде бирден ырлары бар да. Биздин нарын жергесинен чыккан ошо Атбашылын өзүмдүн агаларым, Калыбек Тагаев агамдын ырларын сөзсүз ырдайм, Атбашым. Анан ошол эле Атбаштан чыккан композитор оончу Атбашынын кулуну, биз азыр сыймыктанып жүргөн агабыз Камчыбек Жусуповдун ырларын дагы ырдайм, агайыбыздын ырларын ар дайым. Ошо көбүнчөсүн эле мен репертуарымда ырларым көбүнчөсү эле эски ырлар. Мен буга чейин үнгө кам көрүү дегенди деле билчү эмесмин. Ырдай берчимин. Кай жерде болбосун ырдай берчимин. 3 күн ырда десе 3 күн эле ырдай берчимин жайлоодо. Анан азыр могу жаш өткөн сайын кичине сактап калдым. Анткени баягы жаш өткөн сайын үн дагы өтөт деген чын эле окшойт. Мен
биринчи каражатымды мен балдарыма жумшайм, үй бүлөмө жумшайм. Эгерде үй бүлөмөн ашса, анда чыгармачылыгыма сөзсүз ырыма жумшайм. Сөзсүз ырыма жумшайм. Кийимимди болсо баягы бюджетке ылайыктап, көбүнчөсүн айтып атпаймынбы, өзүм тигип алам. Башкасына эчтекесине карабайм, сулуулугума деле көп кам көрбөйм. Өңүм бул эмеден тышкары, съемкалардан тышкары карапайым эле жүрө берем. Чыгармачылыктан тапкан нерсем көп. Шүгүр Кудайга. 1000 мертебе шүгүр. Чыгармачылыкта жүрүп эле балдарымды таптым, үй бүлөмдү таптым. Чыгармачылыкта жүрүп эле кандай бир сонун адамдарды таптым. Кандай бир сонун адамдар менен тамакташ, туздаш, даамдаш болобуз. Ушул чыгармачылыгымда мен жакшы нерсени көп таптым десем болот. Жаман нерседен Кудай сактасын. Өнөр бул жакшы гана жакка жете элек. Өнөр ички дүйнөң таза болот. Өнөрлүү адамдар эч качан жаман жакка барбайт. Чыгармачылыкта түйшүк албетте көп болот. Ушул үй бүлөлүү адамга түйшүк ого бетер көп болот. Менин ар бир ишти тыкан жасагандыктанбы, мага көп деле түйшүктөрү болгон жок. Баарын бирге алып жүрүүгө аракет кылдым, кылып келатам. Мен эстрадага кошулбайт мен. Мен фольклор жаатында деле келатам. Комуз менен ырдайм көбүнчөсүн. Жандуу үн менен ырдайм. Анан ушундай съемкалар болгондо сөзсүз аранжировка жасатууга туура келет экен. Съемкаларга барабыз дегенде, клиптер тартырабыз. Азыр билесизби, мен жаштардын саналуу эле ырларын угам. Баарын карап отурсам, көп ырлары мааниси жоктой сезилет. Ошондуктан мен ар дайым репертуарымда эски улуу муундардын ырларын ырдоого өтө басым жасайм. Эгерде менден жашоодо бакытты кандай түшүнөсүз? Бакыт деген эмне деп суроо берсе, мындай дейт элем да. Бул бакыт деген баягы муунга жараша болот экен да. Бала кезиңде мен ушу жакшы билим алсам, мен бактылуу элем деп ойлойт экенсиң. Андан кийин анын келет. Андан кийин өзүң жашың өзгөрөт, баягы өсөсүң дегенде. Андан кийин үйлүү болсом, кээ бирөө үчүн үйлүү, жайлуу болсом, же болбосо бир машинелүү болсом, мен бактылуу болот элем деп ойлошот да. Андан кийин аны дагы аласың. Ошентип өзүң көксөгөнүңдө, өзүң эңсегениңде өзүң максат кылганды алган сайын өзүңдү бактылуу сезесиң. Бирок адам баласы эч качан бакытка тойбойт. Качан көзүң жумулуп кеткиче, адам баласы бакыт сенин керегиң жок, мен сага тойдум, бүттү деп айта албайт эч ким. Эч ким айта албайт. Улам жашың өскөн сайын бирдемени тилейсиң, бирдемени суранасың. Ошого жетсең өзүңдү бактылуу сезесиң. Бакыт деп мен ушуну түшүнөм. Бактылуу эне бол, балдарың жакшылыгын көр, балдарың жамандыгын Алла Таала көрсөтпөсүн. Мен сахнадагы бир эле эмеде кийинип келатам да. Ушул тебетейди башыма түшүргүм келбейт. Кыргыз аялдарына тиешелүү сөйкө шакектер, тебетей, элечек, белдемчи, чыптама кийип жүргөндө ар дайым каалайм. Бир калыпта эле ушул сахнага чыккан кийимдердин баарын өзүм тигем, өзүм жасап алам. Өзүмдүн фасонума эле көнүп алдым да. Кичине бир башкача өзгөртүп берген бир дизайнерлерге барып көрсөмбү деп ойлоп жүрөм да. Биринчи жолу мен Тамара Жумакаева деген кыргыз эл артисти бар. Ошол эжекемдин аткаруусунда ырдаганын, аккордеон менен ырдаганын уктум. Андан артында жүргөн кезим. Андан бир сабак алдым десем болот да, ошол. Анан мен жүрөгүмө аябай жакты ошолор. Андан кийин алырды, кийин Майрам Дүйшекеева эжекебиз ырдаганын угуп калдым. Анан мага абдан жакты. Анан ушул эки эжекенин ырдаганын кайра коюп укчумун да. Анан угуп, анан ушул ырды ырдап чыгып калдым. Жаш кезге деген ырдын мага эмнеси жакты? Мага обону менен текст абдан айкалышкан да. Баягы эме деп атпайбы? Жаш кезге сергек карагын, жакшылап туш тарабын. Улгаюу деген торгалат ак кызыл жүздүн жамалын деп. Архивке кете электе болгон күчүңдү жумшап кал. Болгон элиңе кызматыңды кылып кал.
жаштык кез деген өтө баалуу нерсе деген сыяктуу жаштарга бир насаат иретинде айтылган бир керемет чыгарма болуп атат да. Мен муну көп жыл десем да болот. Ар дайым ырдаачымын. Анан Күмөндөр Абалов агабыздын дагы Бакыт дайрасы деген нарынын ушул ырындагы ошол Тамара Жумакаева эжекемдин аткаруусунда угуп, ал ыр дагы ушул жүрөгүмө аябай төнөп тап. Ушул эки ыр менин канча жылдык эмгек стажымдан бери өзүм менен чогуу жашап келаткан ырлардын эң башкы сабында турат десем жаңылышпайм да.